Дубанын күчтүүлүгүн кара. Аллах Таала ата-энеге жакшылык кылуучуларды мына ушундай сыйлайт. Мен силердин кудайыңармын деп өзүн жаратуучуга теңеген эле. Фираун энесин сыйлаганбы? Фираундун ким экенин билесиңби? Фираун Исраил коомунда адамдарды кой мууздагандай муздайт эле. Аялдардын курсагын жарып өлтүрөт эле. Аллахтын пайгамбары Муса алейхиссаламды өлтүрүүгө аракет кылган эле. Муса алейхиссалам менен талашуу үчүн сыйкырчыларын топтоп келген эле. Мен силердин кудайыңармын деп өзүн жаратуучуга теңеген эле. Анын капырлыгы жана заалымдыгы чектен ашып кеткен болчу. Ошон үчүн Муса пайгамбар Аллахка кайрылып: "О Раббим, сен Фираун менен анын адамдарына дүйнө жашоосунда ар түрдүү зыйнаттарды жана мал мүлктү бердиң. О Раббим, сен дүйнөнү аларга өзүңдүн жолуңдан адашып кетүүсү үчүн гана бергенсиң. О Раббим, алардын мал мүлкүн кыйратып, жүрөктөрүн катырып сал. Качан гана жан чыдагыс азапты көрмөйүнчө ыйман келтире албай калышсын" деп дуба кылган болчу. Юнус сүрөсү 88-аят. Дубанын күчтүүлүгүн кара жана бул дубанын ким кылып жатканына көңүл бур. Дубаны Муса пайгамбар Аллах менен түздөн түз сүйлөшкөн пайгамбар кылып жатат. Аллах Таала бул дубаны кабыл кылды, бирок анын жообун арадан 40 жыл өткөндөн кийин гана кайтарды. Эмне үчүн ушундай чектен чыккан адамды Аллах Таала дароо эле жазалабады? Бул суроого Ибн Касир, ага Аллах райым кылсын, тафсиринде мындай жооп берген. Фираундун энеси бар эле. Ал энесин сыйлап жакшы мамиле жасайт болчу. Ошол себептен анын энеси дүйнөдөн өткөнгө чейин Аллах Таала аны жазалаган эмес. Качан гана энеси бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Аллах Таала аны жазалоону баштаган. Аллах Таала ата-энеге жакшылык кылуучуларды мына ушундай сыйлайт. Алым менен падыша. Падышанын жан дүйнөсү тарып, ички сырын жарыла айтып, бук чыгарууга ылайыктуу киши таба албай, өзүн жаман сезип отурду. Колундагы бийлиги да, байлыгы да түккө татыбай, бир нерсесин жоготуп алгансып көпкө кыйналды. Жанында чарк айланып кошоматтанган жан жөкөрлөрү көзүнө албарстыдай көрүнүп, жүрөк тереңинде алардын ар бир кыймылы жалган сыяктуудай туюлду. Жалгыз отуруп, мындан 7 жыл илгери зынданга салдырган алымды эстеди. Ошондо мунун каарынан да, заарынан да коркпогон алым алдына келип, кемчилдигин бетине айткан эле. Алымдын айтканы чындык экенин билип турса да, пенделик алсыздыгы менен падышалык текеберлиги кошул ташыл болуп, анын сөзүнө сынгысы келген эмес. Тескерисинче, алымды сындырууга аракет кылган. Бирок кашайып алда айтканынан кайтпай туруп алган болчу. Акыры экөөнүн талашы алымдын зынданга ташталуусу менен аяктаган. Андан бери 7 жыл өтүптүр. Буга чейин 1-2 курдай гана аны эстебесе, эсинен такыр эле чыгарып койгон экен. Эмнегедир бүгүн ошол алым эсине түштү. Кызык, 7 жылда ал кандай өзгөрдү экен? Падыша вазирин чакырып, алымды алып келүүгө буйруду. Алым жылуу салам айтып кирди. Оба, чач сакалы агарып, өңү бозоруп, жүдөңкү тартып калыптыр. Бирок көздөрү баягыдай эле ишенимдүү тиктеп, жанып турат. Мага каршы сүйлөйм деп, агымга каршы сүзгөн кемеге түшүп алганыңды сездиңби? Деп сөз баштады падыша, алымды сынай карап. Мен дарыгермин. Оорулуу адамга кирсем насаатымды айтам, деди алым. Мага насаат айтууну сага ким буйруду? Бул тактыга отурууну сага ким буйруду? Деп суроого суроо менен жооп берди алым. Мен калай калктын каалоосу менен бул тактыда отурамын. Мен калай калктын жаратуучусунун каалоосу менен сүйлөймүн. Адамдардын башчысына каршы сүйлөгөн адам тумшугу менен зынданга түшөрүн сен дагы эле биле элексиңби? Оба, аны жакшы билип калдым. Бирок ааламдардын жаратуучусуна каршы сүйлөгөн адам тумшугу менен тозокко түшөрүн али биле электерге таң калам, падышам. Эмне үчүн аалымдардын баары сен айткан нерсени айта алышпайт? 7 жыл зынданда жатуудан коркушат. А мен үчүн бурадарым Жусуптай болуп зынданда жатуу чындыкты жашыруудан жакшыраак. Мен сени зынданга салып, 7 жылдык өмүрүңдү текке кетирдим. Эми каалаганыңды сура, мен сени ыраазы кылайын, деди падыша бир аз жумшарып. Туура айтасың. Менин кырчын курагым өтүп картайып калдым. Эми менин бир эле суранычым бар. Менин жаштыгымды кайтарып бер, деди алым бир аз ийиле. Бул менин колумдан келбейт. Андай болсо, менин ден соолугум начарлап бара жатат. Мени өлүмдөн сактап кал. Бул да менин колумдан келбейт. Менин колумдан келчү нерсени сура, деп бети башы кызарып чыкты падышанын. А мен болсо, булардын баарын аткара алчу затка жакындап бара жатам, деди алым. Баса, сен да ага жакындап бара жатасың.
деп кошумчалап койду анан. Сен менден бир нерсе сурап алмайынча бул жерден чыгарбаймын, деп кыйкырып жиберди падыша. Эгер бир нерсе суроого муктаж болсом, сенден эмес, могу кулуңдан сурап алмакмын, деди алым эшик тоскон желдетке кол жаңсап. Бул сенин акмактыгың. Менден таппаган нерсени кулумдан тапмак белең, падыша дагы ачууланды. Кулуңдан сурайм десем ачууландың. Мен дагы сага окшогон алсыз кулумдан сураганым үчүн жаратуучу падышамдын ачуулануусунан коркомун. Мен сага менден бир нерсе сура деп жатам, падыша кыйкырып жиберди. Макул, андай болсо жонуңа 3 кап буудай көтөрүп чыгып бер, ала кетейин, деди алым камырабай. Бул оңой эле, деп падыша жумшара түштү. Бирок 3 капты мен көтөрө албайм. 3 кап буудайды артыңа көтөрө албасаң, калың журттун милдетин мойнуңа кантип көтөрүп жүрөсүң? Алым падышага суроолуу карады. Биз бул заманда эл милдетин эмес, өз арабабызды жаратылуу тарта албай калдык. Падыша башка сөз сүйлөгөн жок. Тескери бурулуп, алымга чыгып кет дегенсип кол жаңсады. Эшик акырын жабылып, анын кадамынан чыккан дабышы угулбай калганча нес болуп катып турду. Анан гана оор үшкүрүп тактысына басып келди. Алымдан жеңилгенине ичи күйүп турса да, баягыдай кыйналбай өзүн жеңил сезип калды. Колун асманга созуп, акырын шыбырай баштады. О, ааламдардын жаратуучусу, алсыз пендеңдин күнөөсүн кечире көр. Тозоготуна тумшугу менен кирүүчүлөрдөн кылба, о жараткан. Чын ыклас менен жүрөктөн чыккан тообону коштой, көздөрдөн куюлган жаш тамчылары сакал ылдый акты. Бир баштык картөшкө. Шагирт устатына кайрылып, сиз абдан жөнөкөйсүз. Ар дайым кабагыңыз жарык. Карданбайсыз дагы. Деги эле сиздин бирөөгө жамандык кылганыңызды көрбөдүм. Менин да ушундай мүнөз күтүшүмө жардам бериңизчи, деп суранат. Устат ага макул болуп, мындай дейт. Колуңа бир баштык ал да, кимдир бирөөгө ачууң келсе, же ыза берсең, баштыгыңа бир картөшкө салып кой, дейт. Ушул элеби, деп таңдана сурайт шагирт. Жок, баштыкты өзүң менен бирге көтөрүп жүрүшүң керек. Адамдарды капа кылган сайын, бирден картөшкө кошуп турасың. Шагирт макул болот. Бир канча убакыт өтөт. Баштыкка картөшкөлөр салына берип, оор тартып калат. Көтөрүп жүрүүгө да ыңгайсыз. Чирий баштаган картөшкөдөн жагымсыз жыт чыгып, андан жийиркене баштайт. Мындай абалга чыдабаган шагирт устатка келип, "Устат, муну көтөрүп жүрүүгө мүмкүн болбой калды. Биринчиден абдан оор, экинчиден картөшкө чирип баратат. Жакшы мүнөз күтүүнүн мындан башка жолу жокпу?" дейт. Шагиртине жылмая караган устат мындай дейт. Ушул баштыктагы көрүнүш сенин жан дүйнөңдө болуп жатат. Качан сен кимдир бирөөгө ачууланганыңда жана кимдир бирөөнү жек көргөнүңдө жан дүйнөңдө картак пайда болот. Муну сен убагында байкабайсың. Ал бара-бара чоңое берет. Кылган ишиң адатка, адатың мүнөзгө айланат. Жан дүйнөң бузулат. Ошондуктан мен сага бул абалды сезишиң үчүн мүмкүнчүлүк бердим. Бирөөнү ыза кылуудан мурда ал сенин жан дүйнөңө канчалык салмак болоорун ойлон. Урматтуу каналыбыздын активдүү көрүүчүлөрү, бул сыяктуу видеолордун көпчүлүккө жетүүсүнө салым кошом десеңиз, 2 кадам жетиштүү. Биринчи, жогору карап турган баш бармакты басып жактыруу, экинчи, комментарий калтыруу. Анткени канча көп комментарий жана лайк чогулса, бул видео автоматтык түрдө башкаларга сунушталат. Бизди активдүү күзөтсөңүз, активдүү көрүүчүмүн деп жазыңыз. А эгерде биринчи жолу болсоңуз, каналда биринчимин деп жазыңыз. Демек, лайк жана комментарий. Учурдан пайдаланып, ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Комментарийлерди окуп, жүрөк жылыткан ажайып инсандар көп экенине күбө болуудабыз.